Шермухамед майке, биз дайыма мынтебиз да, аялдар мындай болуш керек, аялдар мындай болуш керек, аялдар мындай болуш керек. А эркек кандай болуш керек? Жалаң гана бизден издейсиздер да күнөөнү. Ошон үчүн мындай коомдогу эркектер мындай болобу деп мен ойлоп калдым. Көбүнчө ушу мырзалар менен иштешишиңер керек экен байкелер. Сиз аялдар окуп эле үйүнө барып эчтеке түшүндүрө албайт да. Жок, мен сиз түшүнгөндүн тескерисин түшүнөм да. Туура айтасыз. Бизде көпчүлүк учурда аял мындай болуш керек, аял тигиндей болуш керек деп ушул аялдарга, кыздарга көбүрөөк басым жасалат, эркектерге кандайдыр бир деңгээлде азыраак басым жасалат. Муну биз моюндайбыз да, моюнга алабыз. Эмнеге? Менин мындай адамдардын ошол темада сүйлөгөн адамдардын мындай көз сүйлөгөндүгүнө мындай көз чаптырып, акыл калчап көргөнүмдө бир маселе бар да. Эркектер бул кулагы менен угат экен дагы, бул кулагы менен чыгарып салат да. Анан үйгө барып ал баласына айтпайт, кызына айтпайт да. Аялына деле айтпайт. Эмне болду десе, бүгүн жакшы семинар өттү, паланча деген тамак берчи деби. Семинар өтүп кетти, сон болду. Тамак алып келчи, чайың алып келчи дейт да. Анан бул кулагынан кирип эле бул жагынан чыгып кетет да. Биздин коомдо эгерде аялдар түздөлсө, аялдар оңолсо, анда эркектер оңолот деп мен бага кепилдик берем да. Анткенде баягы аялдын табияты ушундай экен. Аялдар бугулагы менен угат экен. Анан бугулагы менен угат экен да. Анан үйгө барып бул жакта чыгарат экен. Үйгө барып мындай болуш керек, тигиндей болуш керек экен. Балдарга да тарбияны ушинтип берет экен. Эне балага үй бүлөнү тарбиялаган эне экен. Ошон үчүн эне мектеп деп коет, эне бул медресе деп коет. WhatsApp'тан көп суроо сизге келет да, азыр күтүп туруңуз. Аялдар чыгарат да шундан. Анан ошон үчүн эне оңолсо коом оңолот, эне оңолсо эркек оңолот. Биздин кыргыздарда жакшы сөз бар го, эрди ер кылган аял, эрди жер кылган аял деп. Мен ойлойм, ушул тарабынан караганда ушул аялдарга көбүрөөк басым жасалса керек деп ойлойм да. Анан бул бир тарабынан. Экинчи тарабынан туура бизде акыркы мезгилдерде эркектерибиз өз милдетин аткара албай калды. Бул коомдо дагы бир өзгөчө бир чоң көйгөй бар. Бизде көпчүлүк учурда милдет эмес, өзүнүн укугуну көп айткандар кездеше баштады да. Башка элдин маданияты менен же ушундай келди дагы бизге укук, эркектин сенин мындай укугуң бар, аялың мындай кылып бериш керек, аялың тигиндей кылып бериш керек, тигиндей кылып бериш керек. Жалаң эркек эмне жөнүндө сүйлөйт, эркектин укугу туурасында сүйлөйт да. Анан аялдар чакырат дагы, аялдарга дагы сенин укугуң мындай, сенин укугуң тигиндей, сен мындай талап кылсаң болот, тигиндей кылсаң болот. Анан экөө үйгө келип алып, анан экөө тең бири-биринин өзүнүн укугун талашып, анан кийин уруш жаңжал ортодо чыр-чатак чыгып атат да. Негизи ислам дининде, биздин кыргыздын каада салтында көбүрөөк укукка эмес, көбүрөөк милдет айтылат да. Эркек мындай болуш керек. Эркек биз айтпайсыз деп айтасыздар, бирок мен мисалы үчүн жүргөн студенттерге, эркектерге лекция өткөндө башка жерде айтып эле жүрөбүз. Эркек үйдү багыш керек. Эркек кийиндириш керек, эркек тарбиясын бериш керек, эркек тамак ашын алып бериш керек, эркек эч качан мен сени багып атам деп милдет кылбаш керек. Анткени анын укугу жок. Ал мойнундагы парыз, ал милдети. Сени мен эл сыяктуу багып атам го деп айтканга, эркектин сүйлөгөн кантип айтканга укугу жок алчы. Ал каалайсыңбы, каалабайсыңбы, эркексиңби, сен багышың керек болчу. Сен эркексиңби, демек эл ошол заман талап кылгандай кийинишиң керек болчу үй бүлөңдө. Эгер эркексиңби, демек балаңа мыкты тарбия беришиң керек болчу. Эгерде ушул нерселерди бере албаса, демек ал эркектик өз милдетин так аткара албады деген сөз. Бүгүнкү күндө мен моюнга алам. Жигиттерибиз, эркектерибиз өз милдетин так аткара албай атат. Бүгүнкү күндө мына жигиттин айткан сөзүнө да жан бар. Эркектерибиз байка негизи аял киши аябай сезимтал болот да. Ачуусу келсе дароо, анан кийин сүйүнсө дагы бир нерсесин дароо тез таасирленип турган адамдар да. Ошон үчүн Кудай Таала мисалы үчүн ажырашуудагы укукту эркекке берген да. Эркек бул сабырдуу, акыл калчап, жети өлчөп бир кесе турган адам болсун деп ушу эркекке берген. Эркек анча мынча мен кетишим керек эле, жакпай калдым, сүйбөй калдым, талагыңды бер, жообумду бер десе деле эркек токтоп, жок. Ачуу калдырба.
эркек да, анткени ал сабырдуу, ал аялды түшүнүш керек болчу. Биздин заманда акыркы эркектерибиз сиз айткандай моюнга алабыз, кемчилигибиз бар. Эркектер аялдар сымал сезимтал, аялдар сымал баягы өзү сурат эле берип койду, өзү кетем деди, өзү кылам деди деп койгон учурлар кездешет. Эркек ошол үй бүлөсүн баккан, кийиндирген, ичтирген, тамак аш менен камсыз кылган эркектин мойнунда чоң жоопкерчилик бар. Ошон үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Керимде каввамуна деп келет да. Алар ушул башкаруучу деп келди. Эмнеге? Аларды ушул камсыз кылгандыктан, мойнунда чоң жоопкерчилик болгондуктан ушул сөздөр айтылды.